Билесизби, жан да кээде тирүү болот, кээде өлүк болот. Адам жашап атат, иштеп атат, уктайт, турат, жейт, ичет. Бирок анын жаны өлүк да. А кээде адам баласынын жаны тирик болот. Жаны тирүү дегенибиз эмне? Тирүү жан дегени bir adam misалы Allah geçirsin жумуштан чарчап келди үйүнө. Үйүнө келип намаз окубастан үйүнө келип жатты. Жатып эс алды. Ошо менен эрте менен турду. Турса саат 9 болуп кеткен. Эрте мененки багымдат намазын да окуган жок, кечки куптан намазын да окуган жок. Анан эрте менен туруп алып туруп өкүнүп атат. Аттиң. Мен кечки намазды да окубадым. Эрте мененки намазды да уктап салдым. Аллахым мени кечирсин. Allah meni geçirey eken. Ya Allah деп алып, туруп алып, 4 рекет куптандын каза намазын, 3 рекет витр намаздын казасын, 2 рекет багымдаттын казасын, намаздын каза намаздарын окуп, Кудай Тааламдан дуа кылып, тооба кылып ыйлап атат да. Демек бул адамдын жүрөгү тирүү болуп эсептелет. Кайсы бир адам туура эмес нерсе кылып алып, бирок күнөө кылгандын кесепетинен, уятсыздыкка кадам койгондук себептен ички дүйнөсү аны тообага түртүп атса, адамды өкүндүрүп жатса, бышайман жедирип жаткан болсо, анда ал адам сүйүнсүн, ал адам бактылуу адам, анын жүрөгү тирүү экен да.